Assalamu алейкум, урматтуу Москва жергесинде жашап эмгектенип жаткан мекендештер, амансыздарбы? Бул видеого бирден лайк басып, Москвадагы хозяиндерди, хозяйкалардын, халтура, подработка бардык тууган уруктун группаларына жетип түшсүн. Биз бүгүн мына Айсалкын эжекебиздин квартирасына чакырып туратайын келип калдык. Буга чейин бир-эки жолу чагылдырып тартканбыз, мастер-класс кондитерский боюнча маалыматтарды берип, кыз-келиндерди окутуп келет. Негизи эжекебиздин бул тармакта 3 жылдык стажы бар экен. Бизден кийин деле бир 30-40 эже карындаштар келип, ушул тармакты окуп кетиптир. 100дөн ашуун окуучуларды чыгарып, мына үйдө отуруп ушул торт жасап сатсаңыздар болот. Андыктан агаларым, бул чындыгында жакшы тармак. Үйдө деле пирожниктерди, рулеттерди, жакшы сочный мындай даамдуу тортторду бышырып берип турат. Окутуп койсоңуздар чындыгында пайдалуу болот да. Анан мунун баары адал, заказ берсеңиздер дагы болот. Эжекебизге суроону башынан берип баштай берелик. Эли менен амандашып, тааныштырып баштай беребиз. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Менин атым Айсалкын, Жалал Абадтын кызы болом. Мен бул тармакка келип калганыма 3 жыл болду. 2022-жылы жаңы жылга жакын окуп баштагам, онлайн эле окугам. Мен телефондон көрүп эле Кыргызстандагы кыздын курсуна катталып калгам. Адашпасам, декабрдын 13-14-төрүндө катталганмын дагы. 20 күнү бир эжемдин үйүндө конок бакмакпыз, торт жасап бардым. Ал жерден эле мага жаңы жылга заказдар түшүп кетти. Негизи өзүм үчүн, балдарым үчүн эле окугам. Заказ алып иштейм деп ойлогон эмесмин. Ал убакта мен школдо иштечүмүн, кухняда. Школго барып келип, подработка катары бул торттор менен иштеп баштадым. Заказ биринин артынан бири түшө берди. Бул магазиндикинен караганда даамы жакшы болгондуктан бир жеген адам кайра заказ кыла берет. 3 жылдан бери заказ кылып жүргөн клиенттерим да бар. Айына 2 жолудан, 3 жолудан заказ кылат. Андай клиенттерге сөзсүз түрдө скидка болот. Жана мастер-класс өтүп баштадым. Окуганыма 4-5 ай болгондон кийин эле мага мастер-класска сунуштар түшүп баштады. Ошо өзүмдүн эле клиенттеримен мастер-класс өтүп баштап, почти 2 жыл 6 айдан бери мастер-класс өтөмүн үйдө, үй шартында. Мастер-класска келсеңиздер болот. Мастер-класс 2 күн болот. 2 күндө сиздер 4 түрдүү тортту, 5 түрдүү кремди жана ушундай болгон декорлорду үйрөнөсүздөр. Бул декорлор дагы бизде баягы кийимдер тренд кылып, мода кылгандай эле торттордун декорлору дагы трендовый болуп аталат. Бул торттор азыр 2024-2025 жылдары аябай эле тренд болуп жатат. Булар болсо бенто торторубуз 500 граммдан 700 граммга чейин болот. Ушундай ар кандай көрүнүштө жасап, еще свечасы менен беребиз. Буну атайын мен коробкага салып койдум. Көпчүлүк биздин клиенттерибиз звонок кылат да, торту канча алып кетебиз? Упаковкалап бересиңерби дейт. Мен ошон үчүн упаковкага даярдап койдум. Бир жака көтөрүп барган деле жакшы экен да, чакан мындай коробкалар салып берсеңиз, Ооба, бир жака көтөрүп барган деле жакшы. Мисалы ушул тортту эле магазинден деле бир 1000 рубльдин тегерегине аласыздар. Бул торттор бизде 1300дөн ушу свечасы, декорлору менен. И туугандар, майны берелик ошо адал. Мындай коштолгон мунун бардыгы сасактарын окуп чыгып, карап, байкаштырып анан алабыз дейт да. Эң негизгиси адал. 1-200 рубльде жанагы кылбастан ушул эжекебизден заказ берсеңиздер болот. Анан кийин чайхана иштеткендер, кафе иштеткен, ресторан иштеткендер заказ бериңиздер. Эжекебиз мындай арзан форматта кремдерин азыраак кылып, медовик форматтардан да жасап беришет. Көптөгөн чайханалар менен эжекебиз иштешип жүргөнүн билебиз, эже. Тойлорго мына келин күйөө кесе турган этаж тортордон кыласыз. Канча болот эже? Примерно мындай арзаныраак форматы. Примерно 7-8 миңдин тегерегинде жасалат. 5 миңдик жасасак деле болот. Ар адамдын клиенттин чөнтөгүнө жараша кылып чоңойтуп кичинертип жасап. Мисалы бул торттор 4300дөн, бул торт болсо 1,5 килограмм чыгат декору менен 2800 рубль, бул торт болсо 1300 рубль. Ушинтип клиенттин чөнтөгүнө карап чоңойтуп кичинертип жасап беребиз. Декорлорун клиенттер основной өздөрү тандайт, өздөрүнө жаккан декорлорду. Мастер-класста айта кетчү нерсе, ошо ярусный торт дагы, свадебный ярусный торту дагы үйрөтөмүн.
жана сертификат берилет, тек карта берилет. Менде окуп кеткендер 100дөн ашуун кыздар бар. Алардын бир 30-40 үйдө Москвада эле заказ менен иштейт. Балдары жанында, жолдошторуна жардам берет. Жана бир 10 чактысы кондитерский тарматында опыт бар деп сертификат көрсөтүп, кондитерский тарматында жакшы зарплаталарды алып иштеп жатат. Лично мен өзүмдү деле 5,5 миңден төлөп беребиз, 8 саатка кел иште деп чакырып атышат. Мен азыркы учурда балдар менен үйдө отургандыктан барып иштей албай жатам. Ушундай кондитерский жактарга кирсеңиздер дагы опыт менен жакшы зарплаталар менен киресиздер. Жакшы экен. Жана айта кетчү нерсе, инструментти каяктан алам, коробканы каяктан алам деген суроолор туюлат ар бир кызда. Инструменттер менен мен тааныштырамын. Коробкаларды каяктан аласыңар, кандай продукция менен иштешесиңер, кайсы халал эмес, ошолардын баарын мастер-класста айтып беремин. Жакшы экен. 2 күн бою окуу болот, 2 күн окуу болот. Сертификат жана грамотасы берилет демекчи. Эже негизи ушул тармакта үйдө отуруп, мына сиз 3-4 балаңыз менен үйдө отурасыз, баарын тартып кеткенде эле үйдө иш кылат элеңиз да. Канча тапса болот негизи мындай? Негизи примерно башталышында бир 10 миңден 20 миңге чейин расходтон сырткары чыгарса болот. Ар бир адамдын рекламасына жараша болот. Негизи рекламага дагы акча кетет экен го деп заказ албай отурган ученицалар дагы бар. Ар бир нерсеге акча киргизмейинче, азыркы заманга жараша ар бир нерсеге акча сарптамайынча силер андан ашыкча акча таппайсыздар. Ошондуктан рекламаны бартерге сүйлөшсөңүздөр болот, блогерлер менен акчага сүйлөшсөңүздөр болот. Инстаграм менен иштейсиздер. Көбүнчө менде сарафан радио деп коет го, сарафан радио эле реклама кетет. Биринен бири номер алып эле реклама кетет. Учурда бирок клиенттериңиз көп, жакшы эле доходдосуз кыскасы. Ооба, мен жакшы эле доходдомун. Арасында мастер-класс өтүп, торт жасап отуруп, доходум жакшы эле. Эже ошо үйдөгү мына духовкалар жарайбы, мына газ плиталар же мындай сизге окшоп алыш керекпи сразу эле, кандай болот? Жок, газ плиталар жарайт. Мен ушул газ плита менен 7 ай иштегенмин. Асты эле иштейт, үстү иштебейт. Буну мен кандай кылып бисквит бышырат ошо жолдорунда айтып үйрөтүп беремин. Андан кийин арзаныраак эле печка алып жүрдүм. Ал печка менен 2 жыл иштедим. Бул печканы жаңы жылда өзүм белек кылып 60 миңге алдым. Жакшы кылыпсыз, эми сиз ишиңиз ушул менен да. Мен ишим ушул менен колумду кичине узартты. Анан бул планетарный миксер алып алышса дагы башында андай эле керек эмес. Заказ көбөйгөндөн кийин кичине акча чогултуп туруп алып алса бул дагы кыйла колду узартат. Аябай жакшы экен. Туугандар, кыскасы айтканда, синий трактор болобу, кукланын жанагысы болобу, же 50 жаш, 2 жаштын жанагы сүрөттөрү болобу, кыскасы бардык форматтагы сиздер интернеттен көргөн бардык форматтагы тортторду эжеке жасайт. Мен буга чейин эжебиздин статустарын көрүп жүрөм, өзүм эле айтып коеюн. Ичинен пул чыгарыш керек болсо анда эле жасап берет долларларды, мына кылчы. Ол не кылып берет. Негизи килограммы канчадан башталат дедиңиз эже? Килограммы 1800дөн башталат. 1800дөн башталат. Доставка жок, Доставка жок. Метро Пролетарскийге жакынбыз. Келип Пролетарскийден алып кетесиңер. Жакшы экен. Мына ушундай эжекебиз ушундай иш менен көптөн бери алектенет. Заказ бериңиздер, группалар менен жакшы кылып элек жазып коюңуздар. Мурда кийин торт жеп жүргөндөр статусуңуздан коюп берсеңиз, бир отзыв калтырып кетиңиздер, туугандар, сураңыз, бир отзыв калтырып кетиңиздер, анан ошондай торттордон алыңыздар. Коробкаларга салып берет, конкретный кылыпчы. Бизден мындай эң негизги адал да ошол. Удобный коробкалар бар. Коробкаларды мен башта өзүм мастер эме окугунча, ушу торт тармагына келгенче кызыкчумун. Бала кезимден баштап кызыкчумун. Анан бул коробкаларды үйдөн жасайт да деп ойлоп, мага коробканы ким жасап бермегеле деп эле баштабай жүрө бергенмин да. Кийин анан ошо Волгоградский проспектте кондитерскийде көрүп калып, ал жерге кирсем баары бар экен. Анан мен окуйм деп чечип койдум. Бул коробкалар удобный болот. Тортту ичине салып коебуз. Айта кетчү нерсе, менде 8-9 февраль күнү мастер-класс болот. Ага 4 орун бош. Жазылсаңыздар болот, место брондоп. 8-9 февраль келип окуп кетсеңиздер, алдыда майрамдар келе жатат. 14 февралга жана 23 февралга сразу заказ алып, заказга чыгып, мастер-класстын акчасын актап алсаңыздар болот. Эже сыр болсо канча мастер-класс?
Мастер-класстын баасы 10 000 рубльден, продукциясы менден, Полный сизден болот. полный менден болот. Инструменттер таныштырып коем, өзүңүздөр алып аласыздар, каяктан алыш жолдорун айтып беремин. Жасаган тортторду бөлүп, разный кылып алып кетип үйүңүздөгүлөргө ооз тийгизгенге беремин. Февралда боло турган жанагы биз реклама кылабыз да, кийин мисалы мартта, июлда көргөн болсо ушул видеону обучение өтөм десеңиз да, кичине скидка кылып бересизби бир жарым кеп калса, кийин марттан кийин келе тургандар болуп калса мисалы. Марттан кийин келе турган болсо, ооба, Кыргызбай YouTube каналынан келдим десеңер, сөзсүз түрдө скидка Кичине болот. скидка кылып берет, аябай жакшы экен, ишиңизге ийгилик. Полный маалымат айттыкпы? Ооба. Бардык айттык, ийгилик каалап кетебиз. Ушундай үйдө отуруп болсо дагы ошол жолдошуна жардам берип, үй тиричилигине жардам берген эжекелерди чындыгында көрүп сүйүнөбүз. Алла ыраазы болсун эже, чындап. Молодец эже, чындап. Ишти кыла бериң. Кудай кааласа биз заказды бере берелик. Башка жактан жебестен адал торттордон жейли, туугандар, мани берелик. Мына көрүнгөн жерден пятерочка диксиден алып кетип атабыз. Мына кепсилерди отуруп жеп атабыз. Адал экен, текшерелик. Адал эмес, тамак жеген болсоңуз 40 күн намаз, дуаңыз кабыл болот деген сөздөр бар, туурабы? Өтө мани беришибиз керек биз. Жөн эле торт экен, же бир кепс экен, кылычка экен, же бир тамак экен, котлет экен, көрүнгөн нерсени жей бербейчи. Мына көрүп жүрөбүз, мына торговый центрлерде көрүп жүрөбүз, диксилерди көрүп жүрөбүз, ар кандай колбасаларды алып жегендер бар. Адалга көңүл бурайлык, чындыгында өзүбүздүн продукция, өзүгө поддержка кылайлык, ишине ийгилик каалап кетелик, жакшылык күндөрү жолугалык. Группаңыз болсо бир реклама кылып коеюн. WhatsApp группаларыңыз жокпу? Мындай. Комментарий коюп койгон болом анда мен. Көрүшкөнчө ассалам алейкум. Жакшылык күндөрү жолугуп жүрө берелик. Рахмат сизге дагы. Барыңыздарды мастер-класста жолукканча мастер-класстан күтөм. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеништүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.